Уланбек Чекишевич. Рахмат, Канат Кезбекович. Саламатсыңар, урматтуу коллегалар. Мен бул мыйзам боюнча деген көп коллегалар менен макулмун. Чындыгында деген мыйзам чийик экенинечи. Мисалы деген биякта программа аябай декларативно жазылып калганга мен макулмун. Анткени деген мында бияк жазылган жок. Мисалы деген айыл чарба тармагында эмне жумуш жасалыш керек, кайсы суммага, кайсы жерлер өздөштүрүлүш керек, мисалы ошо жазылган жок. Мисалы деген билим берүү тармагында эмне жумуштар жасалыш керек. Биякта о сумме только идет речь о какой-то сумме единовременной. Мисалы медицина тармагында эмне жасалыш керек. Биякта деген азыр урматтуу министр айтып кетти, мындай налоговый преференциялар берип атат депчи. Мен ишенбейм, ошо налоговый преференция берсеңер, азыр деген бияктан ишкерлер чуркап барып ошол жактан деген эме ачкыдай кылыпчы. Вы должны дать такие преференции, чтобы отсюда предприниматель побежал, чтобы там открыл какое-то предприятие. Же болсо деген эң негизги чегерачы бул эми эл да. Ошол жакта турган эл, ошол жакта тургундар. Анан мисалы деген азыр бияктан эмнеге чуркалат? Бияктан Россияга барып пенсияга чыгып келип атат мындай. Сөздүн ачык айтканда мына көп кишилер бияктан барып Россияга деген чыгып пенсиясы анткени аяк көп экен депчи. Казакстанга барып ошондойда Баткенге ошондой чуркап барып туруп, ошол жактан пенсияга чыгып келейин, ошол жакта 5 жыл иштеп, ошол жактан пенсияга чыгайын дегенде ушундай условия түзүш керек да. Мугалим ошол жактан барып туруп пенсияга чыкса, значит пенсиям көбүрөөк болот деп. Же болсо медработник болсо ошондой кылыш керек демеш керек да. Эгерде чынында деген Баткен областыда приграничный районда күйө турган болсок, анда ушундайды жасаш керек. Мисалы деген эми айыл чарбаныкы деген биякта деген именно докладчик бүгүн айыл чарба министрлиги болуп атат. Айтып атам эми силер боюнча именно суу чарбасы силерде. Мындай жер өздөштүрүү именно силерде турат. Мындай токой чарба азыр силерде. Мындай токой чарба боюнча дагы мындай силер айтышыңар керек да. Быйыл мынча жерди освоить этебиз, мынча токой тигилиш керек, мындай жумуш жасалыш керек, и суммы должны быть выделены. Анан бул сумманы выделет этсеңер, бул ишти бүтүрөбүз деп. Действительно никаких сумм нету. Закон чийки деп эсептейм мен. Мунун артында деген иштечү маселелер, чечүүчү маселелер, суроолор көп, конечно. Мен коллегаларыма кошулам, экинчи окууга концепциясын колдойлу, а экинчи окууга деген биз даярданып, чынында жардам берип, бул законду жакшыраак бышырып келишибиз керек да. И чтобы он, возможно, чтобы касался, например, не только Баткенской области, всех приграничных районов. Мына эртең Талас мына приграничный, биякта тынч, Кудайга шүгүр, тынч. Мындайчы. Ош областында канча бар, Жалал Абад областында канча ушундай эмелер бар. Мы сейчас действуем точечно, как пожарники. Мына тиякта бүгүн маселе чыкты, ошол жакта азыр басып атабыз да. Эртең ошондой эле маселе деген башка жерде да чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн статус приграничных районов дегенди айткандай мен Айнура Тойчина менен макулмун. Ошол закон эчтеге иштелген жок, ошол закон боюнча иш жасалган жок деп эсептейм. Рахмат. Рахмат, Уланбек Чекишевич. Мыкты сөз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Менде биринчи суроомдо докладчик жооп береби же Иманалиев жооп береби? Бул мыйзам долбоорун ким даярдаган да? Мен саламатсызбы, урматтуу Муктар Юсупович. Мен жаңы эле дайындалдым. Өзүңүз билесиз, өкмөт токтом долбоору менен бекитилген сунуш кылынган мыйзам долбоору. Өкмөт тарабынан сунуш кылынган мыйзам долбоору. Мен түшүндүм, ошондо бүгүн министрлер кабинетинин аппаратында даярдалдыбы? Же болбосо юстиция министрлигинде даярдалдыбы? Же болбосо Министерство финансов и экономического развития ошол жерде даярдалдыбы? Бир жерде даярдалыш керек да булчу. Каерде даярдалды бул мыйзам долбоору? Саламатсыздар, Абыжал Муктар Юсупович. Бул мыйзам долбоору баягы өкмөттүн иш чара планына киргизилген, атайын макам берүү тууралуу чечим кабыл алынган. Биринчиден ошол иш чараны ишке ашыруунун максатында негизги
аткаруучу болуп айыл чарба министрлигине жаңы структура боюнча региондорду өнүктүрүү функциясы өткөрүлгөнүнө байланыштуу ушул министрликке сунуштардын баары тармактык министрликтер менен берилген. Андан кийин ошол министрлик тарабынан жалпылап бул мыйзамды макулдашууга жөнөтүлүп жана ошол өкмөттүн регламентине жараша киргизилген. Анда же премьер-министр же председатель кабинета министров қазір башы айланып қалды. Ким экенинчи вообще түшүнбөйсүң. Же руководитель администрация түшүнбөй калдык да казырчы. Ошонун распоряжениясы барбы? Ушундай мыйзамды даярдаш керек долбоорун дегенчи. Анан ошол министерствого берген тапшырма. Ал тапшырмалардын баары бүгүнкү күндө бар. Ошол ооз экиби. Жок, мен жана айта кеттим, бул иш чара планына киргизилген. Андан кийин тапшырмалар таппай койдум да, ал распоряжение болуш керек да. Аткаруу бийлигин жетектеп аткан адамдан буйрук чыгыш керек да. Мына моундай кылып туруп даярдайсыңар депчи. Анткени эми трибунада Конституциянын авторунун бири турат да. Туурабы? Конституциялык кеңешменин мүчөсү адам укуктар секциясынын башчысы. Баарыбир абдан чоң рабочий группаны жетектеген Нурлан турат да мырзачы. Туурабы? Анан бирөө дайындаш керек да, мына момундай деп. Мына Конституциянын баланча статьясынын баланча пунктуна ылайык мыйзам чыгаруу укугун пайдаланыш үчүн момундай мыйзам долбоорун мына мен өкмөттүн жетекчисимби же болбосо кабинет министринин жетекчисимби же руководитель администрациямынбы мен момундай буйрук бердим мынакей депчи. Андан кийин ал талкууланыш керек да. Өкмөттүн деңгээлинде же кабинет министринин деңгээлинде. Анан кийин парламентке алып келиниш керек да анан кийин. Эгерде Улукбек Марипов мындай кабинетте отуруп эле алып кирген долбоорго эле кол коюп эле кетире берсе, ал жерге андай чоң кызматтын кереги жок. Ал жерге любой чиновникти отургузуп койсо, алып кирген документке кол коюп эле жибере берет да. Пачкасы менен элечи. Ошол Улукбек Марипов жооп берет да. Мынау мыйзамдын сапаты боюнча. Менин оюмча да. Анан эле айтышыңар мүмкүн, жаштарга катуу келатабыз депчи. Анда көрсөтпөйсүңөр катуу келатканыңарды. Стратегиялык мындай ой жүгүртүп, глобалдык мындай ой жүгүртүп, Баткен областына өзгөчө статус берип аткандан кийин дүйнөлүк практика кандай болгон? Мисалы үчүн Кытай Элдик Республикасында ушундай особый статус берилген региондор кандай программа менен өнүккөн? Мисалы үчүн Россия Федерациясында ушундай региондорду өнүктүрүү жөнүндө мамлекеттин деңгээлинде Госсоветтин чечими менен проекттер чыккан, улуттук проекттер. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ракы чыгыш аймагы өнүгүп атат. Ошол жакта Азия, Тынч океандын тегерегиндеги мамлекеттердин баарынын башын кээде ошо Владивосток шаарына чогултуш үчүн. Анан ал Россияда абдан чоң концепция бар да, мисалы үчүн. По развитию регионов Российской Федерации деген. Мындай концепция Германияда бар, по развитию земель Германии. Биз биринчи жолу берип атабыз да мындайтычы. Бизде да мыйзам бар Бишкек шаары боюнча, анан Ош шаары боюнча. Бирок анын баары тең эми как мыйзам катары стандартына жазылган болчу. Бул политический, экономический, военно-политический и приграничный очакта турган особый объект болуп калып атат да область.
Мына ушунун баарын камтып келип туруп анан жазыш керек да. 5 пункт болобу, 15 пункт болобу статьясы. Мына ушундай кылып туруп анан, бул жерде мен мындай окудум вообще. Бул бүгүнкү эле күндөгү теги полномочный представительдин күнүнкү жумушун жазып коюп турсуңар да. Анысы деле аткарат ал буну. Эртең менен аппаратный совещание өткөрөбү, жерге жазып коюп турсуңар, аппаратный совещание өткөрөт деп. Совет өткөрөт деп коюп турсуңар, ал өткөрөт совет анысы деле. Же эмне көлдө өткөрбөйбү? Уланбек. Же чүйдө өткөрбөйбү? Өткөрөт да. Вот тигил жерде анда ушундай мындай стратегиялык маанидеги документти, ошол стратегиялык маанидеги документти мыйзам катары жазып аткандан кийин аткаруу бийлигинин башында бүгүн ушул долбоорго ким жооп берсе, ошонун акыркы визасы менен анан чыгыш керек. Мына биз Баткен областын ушундай кылып өнүктүрөбүз. 2021 жылы мынандай болот, 2022 жылы мынандай болот, 2030 жылы Баткен гүлдөгөн областтын катарына кирет депчи. Баткенден Зардалыга чейин даңгыраган жол салынат. Зардалыдан Жылуу булакка чейин даңгыраган жол салынат. Жылуу булактан Коргонго чейин даңгыраган жол салынат. Аксайдан Тамдыкка чейин даңгыраган жол бүтөт. Тамдыктан Курбака жайлоосуна чейин жакшынакай жол салынат. Малчылар ошол жерге барганга депчи. Мен ошо Баткен районунун айылдарын айтып атам. Мына ушундай кылып туруп анан киргизет да. Анан ошондо өзгөчө статус дегенде Баткен областынын жетекчисине вице-премьер-министрби же вице ким деген кызматты бериш керек дагы. Ошол статус менен тигил жерде отуруп, мынауунун баарын координировать этиш керек. Болбосо күч органдары жазып коюп турсуңар. Укук коргоо органдары. Алар координацияга баш ийбей коет. Башыбыздан өткөндө биз иштегенбиз да жерлерде. Нурлан билесиң да, мен өзүм көлдө 14 жыл иштедим. Кээде укпай эле койчубуз. Чыга мен тияка баш ийем депчи. Мына ушундайдын баары кириш керек да бул жергечи. Менен баягы тереңдеп кетсем көп болуп калат сөзчү. Ушундай кылып даярдап, анан жоопкерчиликти мындай мен байкадым, жаштарда пиар компаниясы көп болуп кетти. Бир жерге барып эле камуфляж кийип алып эле анан кийин пиар кыла берген абдан көбөйүп кетти. Мынандай мозговой атакага келгенде, саясий, экономикалык мозговой атакага келгенде инструктор эле даярдап калат да, референт. Анда ошол референт менен эле иштебейбизби? Кереги эмне анда теги зав. Отдел, вице-премьер, премьер кереги жок. Бир четинен туура кылыптыр Садыр Жапаров, президент. Баарын өзүнө эле алып элечи, мен башкарайын, буларың жөн эле жүрө беришет депчи. Силер ошондой жазып бербедиңерби? Туурабы? Анан мындай болгондон кийин анда же президенттин руководитель администрациясынан распоряжение чыгыш керек. Же болбосо кабинет министрдин жетекчисинен распоряжение чыгыш керек. Анан эми муну мен жанагы айтып аткан мамлекеттердин программаларынын көбүн окуп чыктым. Мурунда мындай таанышканмын.
баягы Кыргызстанды кандай өнүктүрсөк жакшы болот эле депчи. Бирок тилекке каршы ошол өнүктүрө турган жерге өзүм жеткен жокмун, эми көп деле умтулган жокмун. Эгерде ал жерде отурсам, мынау менен баарыңарды айдап чыкмакмын менчи. Кабинеттен. Ал жөн эле отуруп кол койгонго көп акылдын кереги жок. Анан позировать эткенгечи иштеш керек. Вообще жетекчилердин күчү өзүнүн мозговой атакасы менен чыгарган ойлорун докладка түшүрүп, айта турган сөзүнө түшүрүп, өзүнүкүн айтыш керек. Мына ошондой кылган мамлекеттер өнүгүп кеткен. А биз референттердин жазганын окуп коюп, анан дайыма интрига менен жүргөн ал болбойт. Биз ошон үчүн өнүкпөй атабыз. Мээ абдан катуу иштеш керек. Бул жерде мен ойлойм, эми баткендик туугандарыбызды колдош керек вообще. Бирок бул боюнча болбойт. Муну экинчи окууда биз конкретика менен беришибиз керек. Баткен областы 5 жылдан кийин кандай область болот? Мисал үчүн жанагы биз биринчи окууда карадык го, баягы оюн зоок региондорду өнүктүрүү боюнча, туурабы? Эми мен аны айтып коеюн, ал тарыхын. Ал 2011 жылы өкмөттүн программасына кирген пункт ал. Аны Атамбаев менен Бабанов киргизген. Именно ошол Ысык Көл районунун Тамчы айыл аймагынын тегерегинде 200 гектарга оюн зоок өткөрүү үчүн комплекс салуу керек депчи. Ал жаңылык эмес, ал тияктан бери келатат. Анан ал жерде особый статус кылып, жергиликтүү бийликтин мындай баягы милдеттеринен же болбосо укуктарынан четтетүү жөнүндө киргизилген болчу алчы. Ал өзүнчө бир особый жер болуп кала тургандай. Ал программада турат ал. Аны Өмүрбек Бабанов келип жактаганда 11 жылы декабрь айында өкмөт башчысы болуп турган. Ошондуктан ал өзүнчө мындай мынакей экинчи жолу болгон жатат, ошондой өзүнчө статус менен боло турган регион. Экинчи окууга сиз эми билимдүү адамсыз, жакшылап мындай карап, анан абдан конкретно пункттарды жазыш керек да. Бул жерде мамлекет ошол жердин баарын чече тургандай мыйзам болуш керек. Ал ар бир жаран барып мындай ар бир элге жардам бергенибиз ал гуманный маселе. Ал баягы бири-бирибизге болуп жан тарткан маселе да. Мамлекет муну чечиш үчүн мыйзам ушундай абдан конструктивдүү болуш керек. Мына ушундай зоналардан өнүккөн региондорду карабайсыңарбы? Гонконг кандай кетти, Гуанчжоу кандай кетти, Макао кандай кеткен убагында. Бүгүнкү күндө Владивосток кандай кетип атат, Амур областы кандай кетип атат. Амур областына бүтүн военно-политический бүт заводдордун баарын алып барып, конструктор Сухойдун бүт авиаконструкциялары ошол жерден чыгып атпайбы? Космодромду салып атпайбы? Биз ушундай кылышыбыз керек. Эми биз ал масштабты кыла албайбыз андай.
Бирок биздин мүмкүнчүлүккө ылайык келген масштабты жасашыбыз керек да Баткенге. Анан мынакей депутаттардын арасында да бүгүнкү күндө өкмөттө дагы, башка жерде дагы абдан тың жаш жигиттер бар. Бериш керек вообще ошолорго ушундай чоң улуттук проекттерди. Иштетсин, көрсөтсүн. Жанагы мына Уланбек Чекишев айткандай, көрсөткөндөн кийин анан кийин уже жыла баштайт. Туурабы? А бу жерде туура айтты. Көчүп барыш керек, иштеш керек, ал жашаш керек. Балдары мектепке барып туруш керек. Эл көрүш керек. Областтын жетекчисинин балдары ушул жерде мектепте жүрөт, бала бакчада жүрөт, же болбосо хозяйкасы дүкөндө оокат сатып алып жүрөт. Ошондо элде кичине уверенность болот. Баарыбыз эле ошентип иштегенбиз. Анан областтын борборунан, республиканын борборуна келгенде 4-5 суткалап жүрбөш керек бу жакта. Келдиби, өкмөттө бүттүбү жыйын, түнү менен кет кайра. Илгери коммунисттердин убагында 2 саат кармалып калса жетекчи, сразу обком бюросуна салышчы. А бизде азыр бир жума жок болот. Пока биякта тояштын баарын кыдырып чыкканча. Мына ушундай особый статус кылыныш керек да, раз биз статус киргизип аткандан кийин. Нурлан, мени туура түшүнүңүз. Мен сизди абдан колдоп, мындай жүргөн агаңдын биримин. Мына ушундай кылып жазыш керек. Бирок айыл чарба министри эмнеге муну жазып жоопкерчилик болуп атканын мен түшүнбөй атам да. Айыл чарба министри суу чарбасын чечпейби? Айдоо аянттарын чечпейби? Дан өсүмдүктөрүн, багбанчылыкты ошол жердегини чечпейби? Мал чарбасын чечпейби? Бизде бар да билеген монстр. Финанс, экономика министри деген. Бүт экономикалык развитиянын баарын Иманалиев мен жетектейм деп отурбойбу. Мен телевизордо сайсам эле Иманалиев сүйлөйт, өчүрсөм деле Иманалиев сүйлөйт. Ушуну жазыш керек да. Мен оюмду айттым, кечирип койгула, кичине бая көбүрөөк айтып койсом. Бирок мен мунун баарын айтып атканым кечөөндө айттым эле мен. Табылды Капырышта билет жакшы. Мен Баткен областын Аламидин районунан жакшы билем. Өзүм туулуп өскөн райондан. Анткени 2 жыл тынбай ошол жерде жүрдүм да. Автомат көтөрүп алып. 99-2000 жылдары көргөм мен. Туура айтып атат. Көргөм шарт кандай экенин. Анын баарын деңгээлге көтөрүш керек. Атак мындай барып салыштырганда айылдар менен Чүй областы менен, же болбосо Ош областы менен, Жалал Абад областы менен, же Ысык Көл областы менен салыштырыш это тяжело. Бияктагы частный үйлөрдүн эле инфраструктурасын көргөндө. А именно тиякты көтөрүш керек ушундай. Рахмат. Урсат, кыскача. Кыскача. Урматтуу Муктек Супеч, рахмат, сиздин сунуштарыңыз, иш тажрыйбаңыз бизге аябай жардам берет дайыма. Муктек Супеч белгилегеч керек, бул министрликке айыл чарба, токой чарба, суу чарба министрлигинде ушул аймактарды өнүктүрүү функциясы өкмөт токтоомунун долбоору менен, өкмөт токтоо менен бекитилип калды. Ушул акыркы айда анан ошого байланыштуу ушул Баткен областынын мыйзамына жоопкерчилик тугуп калды. Биринчиден, экинчиден, могу губернатор боюнча маселе көтөрдүңүз. Ушу министрлер кабинетинин ыйгарым өкүлүнө ушул мыйзамда көрсөтүлгөндөй кийин ушул министрлер кабинети тарабынан атайын жобо иштелип чыгып, кошумча административдик укуктук уюштуруучулук
функциялар, координация иш милдеттери ыйгарылат. Үчүнчүдөн жанагы сиз айткандай жана транспорт, жол, токой, жалпы өнүктүрүү боюнча ушул Баткен областынын өнүктүрүү программасынын үстүндө азыр иш башталды. Ошол жерде так даана иш чаралар ушул 5 жылга 10 жылга так даана комплекстүү түрдө буюрса каралат. Сунуштарыңызды эске алабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз Аманкул Жапарбековичте. Урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Мен 99-жылы Баткен обласы уюшулганда ошо барып иштегем. Баткенди жакшы билем. Баткендин Лейлек, Адамжай райондору бул ошончолук эле жаман эмес. Булар наоборот Таластын, Нарындын райондорунан жакшы өнүккөн. Бирок ошол уюшулган мезгилде эле ушул вопростор көтөрүлгөн болчу да, Баткен обласы уюшулганда эле азыркыдай укмуш кылабыз, шарт түзүп беребиз. Азыркы вопростор. Биз Баткенди эстейбиз, качан башка иш түшкөндө, өткөндөгүдөй болгондо, чегараны басып киргенде гана эстейбиз Баткенди. Андан кийин унутулат. Кагаз үстүндө мындан соң закондор бар. 2000 жылдан бери Баткен боюнча. Бирок кагаз үстүндө калып атат. Ошондуктан азыр коллегаларды колдойм, ойлонуп, жакшынакай, коопсуздук жагын өзгөчө, каражат жагын, жардам берүү жагын жакшынакай көрсөтүп туруп, жакшынакай законду алып келиңиздер. Рахмат. Рахмат, Аманкул Жапарбекович. Алазин. Мен дагы бир жолу микрофон алган жүр болуп атам. Биринчиден да калып эретинде дагы. Мына жогоруда да айтылды. Өзгөчө макам берип аткандан кийин ал областка бир жоопкерчиликтүү киши болуш керек да. Өкмөттүн деңгээлиби же областтагы президенттин өкүлү деп атайбызбы, губернатор деп кайра келип атайбызбы. Анан ошол кишиге толук кандуу укук берилсин анда. Керек болсо ошо бүт дайындоолорду берсин, керек болсо ошо жердеги башкаруу структураларын түзгөндү укук бергиле өкмөттөн андага. Күч органдары боюнча түздөн түз тапшырма берип милдеттендире ала турган киши болсун. Анан ошондо так мындай сурайт элек да ал кишиденчи. Ушундай бир ойлонуп көрсөңөр, мүмкүн элдин да өкүлдөрү болсун, өкүлчүлүктүү орган болобу, аны да карапчы. Жөн эле мындай бердик деп эмес, жанагы жазганыңар эчтеке деле эмес. Так бир айтып көргүлөчү, ойлончу. Мүмкүн экинчи окууга ошону биз аркылуу бергиле, депутаттар аркылуу керек болсо, биз колдоп туруп кийирип берелик да, ушуну ойлонуп көрсөңөр. Анан Канат Керезбекович, могу биздин чечимдин долбоорунда жазылыптыр да, ошол докладчик кылып айыл чарба министрин депчи. Ушуга мен сунуш берет элем, өзгөртпөйлүбү? Айыл чарба министри туура өзүнүн жумуштары бар түз, бирок регионалдык өнүктүрүү дегенде Баткен областынын бүгүнкү акыбалды эске алып туруп барынчы айыл чарба министри жооп бере албайт буга. Кийин көзөмөлдөй албайт мунучу. Себеби башка мындай министрликтер бар. Мында вице-премьер эле жүрөт азыр. 2-3 вице-премьер кошулду. Алар буларды укпайт да кандай иштейт. Ошондуктан мен сунуш берет элем, ушул жерге докладчик кылып туруп, министрлер комитетинин төрагасы өзү келсинчи. Кече анан ошол жерде түз тапшырмаларды берип четсин ошол жерденчи. Ушундай сунуш берет элем да, ушуну урматтуу кесиптештер колдоп берсеңиздер, колдоп аз докладчик кылып өзү келсин анда. Анан бул жерден жазып атабыз, министр, докладчик, анан приглашенный деп туруп вице-премьерди отургузуп коюп атабыз. Министр доклад кылса, вице-премьер карап отурабынчы. Ал эми келгенден вице-премьер доклад кылыш керек ал жердечи. Ошончо мен сунушум министрлер комитет төрагасынын өзүн докладчик кылалы. Бул абдан бүгүн актуалдуу маселе да. Рахмат. Алыш мындай да, бул эмне үчүн айыл чарба министри баяндамачы болуп калган. Булар өзүлөрүнүн токтомун турат, өзүңүз көрдүңүз да. Ошо токтомдо булар өзүлөрү
аныкташкан да баяндамачынчы. Ошон үчүн биз баягы негизи практикада баяндамачы өзү мыйзам долбоор демилгөөчүсү ким аныктаса ошону коюп атабыз да. Бирок сиз туура айттыңыз. Мен сунуш берип атам. Жок, Биз мен сунуш бере алам да. Мен просто түшүндүрмө берип атам да. Анан бирок биз өзүбүздүн демилгебиз менен анткени биз түшүндүк да, буга чейин да суроолор болбодубу. Биз өзүбүз атайын кабинет министринин төрагасынын орун басарын чакырганбыз. Финансы жана экономика министри катышкан жок, орун басары катышып атат. Андан тышкары бир топ мамлекеттик органдардын жетекчилерин чакырганбыз. Эми бул мен ойлойм, бул да ушул маселеге кылган жоопкерчилик да. Кандай жоопкерчилик менен келип атышат, бул жөнүндө айтылып койсоңуз. Мисалы мына Алмаз Акунжановичка кайрылат элем, мына айыл чарба министри бүгүн коллегия коюптур да. Эми туура киши коллегия коюптур. Бирок коллегиянын мааниси бул маселенин мааниси боюнча. Экинчи маселе мына бул жерге чакырылгандардан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу бул жаңы структурада жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик директор чакырылса, мына Алмаз келген жок. А киши эмне? А киши да коллегия өткөзүп атабы? Же ушунчалык а кишинин жумушу көппү? Ушундай маселе каралып атканда мына директор келбей атат да, орун басарын жөнөтүп атат. Бул туура эмес. Бул ушул маселеге кылган мамиле да, кандай мамиле кылып атат. Биз мисалы комитет баарыбыз тең мына тез арада кароого бүт шарт түзүп бердик. Балким мына көрүп атасыңыздар, биз эч кандай тоскоолдук кылган жокпуз. Бирок силердин тараптан кандай мамиле болуп атат? Мына бир эле жетекчи, бул жерде мен айтып кетсем болот. Мына мамлекеттик салык кызматы төрагасы Ильяс Жеңиш катышып атат өзү. Калгандар жетекчилер баары тең. Бул ушунчалык маселе кандайдыр кайдыгер мамиле кылат да, анан эң эле жакшы орун басарларын жөнөтүп атат. Анан мен толук колдойм ал. Сиздин сунушуңузду добуш коем. Ошентип жазып коелучу, биз имеем право на это, правильно? Ооба, биздин сунушубуз бар. Рахмат. Бу жерден Табылдык Апырчылар сунушту берген. Комитет чечимине да палатага биринчи окууда караганда кабинет министринин төрагасын чакыралы. Айыл чарба министри келип катышсын, вице-премьерлер катышсын, башка мамлекеттик органдар жетекчилери катышсын. Болду го дейм, Алмаз Акунжанович. Анда сөз өкмөттүн өкүлүнө. Канат Керезбекович, рахмат. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоп берсеңиздер, анан бүгүнкү айтылган баардык жүйөлүү маселелер боюнча бүгүндөн баштап иштейбиз. Табылдык Апырчы баардык маселелерди экинчи окууга чейин алып келгенге аракет кылабыз. Анан Канат Керезбекович бир маселени суранайын дедим эле. Өзүңүздөр билесиздер, 5 майда жаңы конституцияга президентибиз кол койду да. А биздин токтом 3 майда чыккан. Ошондуктан баягы комитеттин корутундусуна бүт жерлерде тиешелүү сөздөрдү министрлер кабинети, анан министрлер кабинетинин төрагасы деп алмаштыруу дегенде жазып койсоңуздар да. Эми ал экинчи окууда каралат. Бирок силер баарыңар билгенсиңер да, референдум өтүп, референдум эл тарабынан жактырылган. Президенттин кол койгондон мурун биз өзүбүздү баягы кол коюп койсок да, мен да юристмин да. Бул долбоор. Силер официалдуу документ менен кайрылып бизге 3 майда кат жазсаңар, анда бир жөн эле. А бул долбоор да. Долбоорго киргизсе болот эле да, аны талашпай элеңиз. Бул долбоор да. Официалдуу документке туура 3 майда сиз конституция күчүнө кире эле аны колдоно албайсыз. А бирок долбоорго киргизип түшүндүрмө катары берип койсоңор биякта түшүнөт элек да. Анан формалдуу түрдө мамиле кылган ал башка маселе да. Урматтуу кесиптештер, анда бул жерде мен да маалымат бердим. Мына биздин комитет тез арада чогулуп, концепциясын карап берели деп баарыбыз тең макул болдук. Бул жерде кесиптештердин баары тең сунушту берип атышат. Биринчи окуу концепциясын негизинен кабыл алып берели деп. Бирок көп сын пикирлер айтылды. Мен аны кайталап кереги жок. Мен ойлойм, бул жерден Бактыр Кеш да сунуш берди, Алазимович да сунуш берип атат. Мына бул жерде көп сунуштар болду. Табылдык Апырчты ушу комитеттин атынан жоопту кылып, бир жумуштуу топтун жетекчиси кылсак, анан жогорку кеңештин кароосунда да биринчи, экинчи, үчүнчү окууда да Табылдык Апырчы комитеттин атынан чыкса, анан бул жерде баарыбыз кошулуп жардам берели дедик, сунуштарды берели. Жакшылап экинчи окууга мыйзам долбоорун даярдап киргизели. Биринчи окууга мен ойлойм, мына бул жерде Алазимович сунушунда мен добушка коет элем, комитет чечимине концепциясы жактыруу жана баяндамачы катары кабинет министринин төрагасын чакырып, анан башка жетекчилер тизме боюнча, бул жерде мына Улан Чекишев айтып кетти, билим берүү тармагы бар бу жерде,
саламаттык сактоо тармактары бар. Бүт тармактар тиешелерин бар, жетекчилери, биринчи жетекчилери келсин, ошол жерге катышып, анан биринчи окуудан жогорку кеңеш кабыл алып берсе, анда экинчи окууга мында Табылды Габырович баш болгон бир жумушчу топ, комитет төрагасынын орун басары ушу иштеп, анан даяр болгондо гана экинчи окууга чыгалы деп. Мыкты сиздин да сунуштарын камтып атабыз. Бул негизинен биринчи окуудан өзүбүз айткандай колдоп берсек концепциясын, анан экинчи окууга бул баягы жөн эле декларативный болбой, иштеген мыйзам катары болсун деп. Анда добуш коем, урматтуу кесиптештер, ушу чечимди биринчи окууда концепциясы жактыруу, өкмөт кабинет министринин жетекчиси баяндамачынын катары жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилери анан комитет чечими боюнча Табылды Гапыровичти аныктоо. Ким макул? Каршы? Чечим кабыл алды. Рахмат. Айнур Өтөчүнүн чечими да мен ойлойм комитет мүчөлөрү колдойт. Жана атайын мыйзам бар. Чегаранын жанында жайгашкан аймактар боюнча, приграничный территория ошо боюнча текшерүү аткарышы боюнча маселени даярдоо боюнча. Каршы болуп койсоңуз, анда баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат чоң.